Өткөндө аманат болду эле, оны кийин айтабыз, орду келип айтылат, мына жаз келип атат. Колдон келишинче тазалап, айлана чөйрөнү. Оңдойбуз, бирок бир нерсе бар айтып коелу. Оңдоп түзөмүш болуп атып туруп, сиздин чек араңыз бар. Анан чек арадан мындай жол бар. Жолдун чекесине дарак эгип туруп, бурон болуп атат да туугандар. Дарак эгип коюлат дагы. Анан даракты мал тепсеп кетет экен, адам тепсеп кетет деп тосуп алып, ошентип элдин акысына кирип атасыз туугандар. Мына бул жерде деле баштады өзүнчө. Тек коюңуздарчы. Анан дагы бир жерлер бар. Атайын тосуп коет дагы, эмнеге мында тосуп койдуңуз десең, эшиктин тагына адамдар машина коюп алат. Өзү керек, неге эшик салдыңыз о жергечи? Ичкерде чек узун болуп атпайбы? Үйдө ичкерге салыш керек дагы, аерде сонун кылып тосуп коюш керек эле да. Эми салынып калды да, салынгандан кийин чыдаш керек. Анткени ал акысы бар. Жол элдин акысы дагы келип, кааласа ошо эшиктин оозунда туруп электин төңүздө сүйлөгөнгө акысы бар. Же ошону укпай турган кылып, пластик кылып, темирден решетка кылып коюп чыдайсыз. Же ичкерирээк саласыз. Андай кылганга болбойт. Дарак эгип туруп, көлөкө кылып атам да депчи. Эми даракты дебелеп кетет деп туруп решетка тосуп койгон. Мына жерден чекеден карасак, бүт решеткалар да. Ошонун эсебинен бирөө жарым машина кое турган болсо, решеткадан бирак жолдун боюна коет. А эми жолдун боюна жол тар болгондуктан балдарыңыздар көчөгө чыккан болбосо машина уруп кетип атат. Анан дагы өчөшүп туруп, лежащий полицейский коюп коесуздар мында кылыпчы. Катуу өтөт да берге депчи. Катуу өтөт. Бирок кыяматка барганда, ошол нерселердин ар бирине жооп бересиз. Сиз жолду мындай кылып тосуп туруп, машина араң өтө турган кылып коюп койдуңуз. Ошо тар жолдо өтүп барат туруп, кошунаңыздын баласын бирөө дебелеп кеткен болбосо, кыяматта туруп сурак болот. Кыяматта срочный болбойт. 50 000 жыл күтүлгөн кыямат, ар бир адамдын сурагы шашпай болот. Ким 70 жыл жашаса, 70 жыл сурак берет шашпайчы. Ошондо экир-чикирине чейин жооп берилет. Жанагы өтүп кетаткан адамам, мен паланчай пустанчанын баласын жүгүрүп чыккандан дээлеп алганмын. Ошонун аркасынан миллиондогон акчам кеткен. Бирок ошолор жол өзү кең эле болчу. Адамдар решетка кылып тосуп албаганда, элдикин өзүнчө решетка кылып бак кылып албаганда, балдар ошол жакта эле ойногондо. Балдар келатканын билет эле, арга жок балдар биякта ойногондо решетканын биягында. Десе, ошонун зулмун көтөрөсүз сөзсүз түрдө. Доорунда ошо бечара миллиондогон акчасы кеткен экен, аны түшүнбөй онараса сындырган экен эле. Эми сен жооп бересиң депчи. Аз айтып аткан сөздөрдү, бул имараттын айтып аткан сөздөрдү жөн эле жомок окшоп угуңуздар. Биз айтып аткан нерсебиз кыяматта болуп аткан сурак жөнүндө айтып атабыз. Айтканбыз, ким бир карыш элесе, бир карышчы. Кыяматта ошо бир карыштын тушунда 7 кабат жерге чейин оролуп туруп азап болот. Ошондуктан мына жаз келип атат, оңдоп, түзөп, тазалаганыңыздар Аллах разы болсун. Кээ биркилер айтат, мен жакшы го, мусор тазалап атам. Мусор тазалаганыңыздар жакшы, бирок дарак экпеңиздер жол жакачы. Анан дарак эгип туруп аркасынан эле решетка тосуп аласыздар да, тоспоңуздар. Эгер мындай тосук болсо ошону бузуп койгоңуздар, анткени сизби, кошунаңызбы же кимдир бирөө токтосо, жолдун четине чыгып токтой турган болуш керек. Анткени элдин акысы, аны ачып коюңуздар азыр оңой. Азыр кетсе бир аз чыгымдар болушу мүмкүн, бирок кыяматка барганда иншалла кутуласыздар. Бүгүн иншалла сиздер менен тазалык жөнүндө сүйлөштүк. Албетте бул темада аят хадистерди дагы издей турган болбосок көп, бирок эске алыңыздар, тазалык көзгө көрүнгөн гана пластиктар тазалоо эсептелинбейт. Көзгө көрүнбөгөн дагы толтурган нерселер бар. Колдон келишинче айтып жеткиргенге аракет кылдык. Түшүнүктүү болду окшойт да жамаат, кандай дейсиздер? Иншалла бүгүнкү жума күнүбүздө бир пайда таптык деп үмүт кылабыз.